Биздин Биримдик саясий партиясынын кербенин жетектеп келе жатышат. Кол жабуулар менен тосуп алалы дагы. Бүгүн бизге керек биримдик, келечекти түзүп биригип, аруу тилек бизде максат бар, күч бололу келгин биригип. Рахмат. Өзгөн району, Карасуу району, Чоңалай, Алай району, Каракулжа районунан өзүбүздүн команданы сиздер көрүп турасыздар. Тизменин башында жаш бала, 32 жаштагы биздин Акылбек Жаманкулов деген жигит. Ал Мегаком компаниясын мамлекеттик компанияны, мамлекеттеги эң күчтүү компанияга айланта алды. Жалпы мамлекетке түшүп аткан дивидендти 2 жылдын ичинде 30%га көтөрдү. Арабызда зам министрлер бар, министрдин орун басарлары. Өзүнүн ишин, өзүнүн жумушун так билип, бирок ушул бир дегени айтып коеюн, бүгүнкү күндө жогорку кеңешке сын пикир көп, нараазычылык көп, ошондой эле өкмөткө нараазычылык көп. Өкмөттө туруп, жогорку кеңештин ичинде депутат болуп туруп, элге эмгеги сиңип, алардын астында аброю көтөрүлгөн инсандар эсептелүү гана. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары пособие алып аткан болсо, ошону 350 миңге чейин чыгардык. Кошумча 100 миң бала бүгүн пособие менен камсыз болуп атат. Балага сүйүүчү процедурасыны жеңилдетип койдук эле, бүгүнкү күндө күбөлүк алганда эле кошумча ала турган кылып, мына кошумча 72 миң бала кошумча балага сүйүүчү алып атат. 190 миң алып келген болсо, азыр 162 миң бала алып атат. Мунун бардыгы оңго солго кетип аткан акча элге келип атат. Мындан сырткары мына биз майып адамдарыбызга жылына бекер путевкаларды таратабыз. Биз келгенге чейин 1800 путевка таратылган болсо, биз ошону 4 эсеге чейин көбөйттүк. Ал эми коляска, инвалиддик коляскага 5 эсеге чейин акчаларды көтөрдүк. Ушунун бардыгы мындан сырткары мына майып балдардын ата-энелерге айлык маяна 5 миң сомдон киргиздик. Эртең ошол баланы карап жүрүп, пенсия курагына келип калса, пенсияга татыктуу пенсияга чыксын деп, ошол ата-энелердин атынан 1000 сомдон пенсиялык фондко төлөмдөрдү жүргүзүп атабыз. Ошонун бардыгы оңго солго кетип аткан акчаларды мына аманат ээлерине кайтардык. Негизи өзгөн эли көп улуттуу, касиеттүү, анан биримдиктин маанисин өтө жакшы билебиз биз. Тынчтыктын, биримдиктин, ошол согуш болбой жашоонун, ошол көк асмандын маанисин абдан жакшы билгендиктен, мына биздин партиядагы, биримдик партиясынын идеологиясы дагы ушул элди ынтымакка чакыруу, элди биримдикке чакыруу. Акыркы 3 жылда парламентте болгондо биз айымдар, андан тышкары партиялаштарыбыз менен бирге ушул социалдык коргоо жаатында көп иштерди жасадык. Бирок жасай турган иштер дагы алдыда. Анын ичинде мына сүйүнчү акча кирип калды. Ооба, 4 миң сом көп эмес. Бирок баары бир ар бир бала төрөлгөндө биз сүйүнөбүз Кыргызстанда. Кыргызстан көбөйсүн, ошо кыргыз эли көбөйсүн деп сүйүнчү берип, сүйүнүп тосуп алабыз. Ошондуктан 4 миң сом болсо дагы бул ушу сүйүнчү кирип калды. Андан сырткары мына персоналдык ассистент деп өзүңүздөр дайыма көтөрүп келесиздер жолугушууларда. Мындан ары дагы 16 жаштан кийин узартып бергиле деп суранып атасыздар. Ал маселе да каралып атат. Бул дагы мына биримдик партиясынын идеологиясы десек болот. Бир дагы аз камсыз болгон үй бүлө, бир дагы мындай аз камсыз болгон бала, курсагы ач бала болбош керек Кыргызстанда. Биз ушул социалдык проблемаларды абдан тактап жазып, мисалы үчүн пенсия, мугалимдердин айлыгы, дарыгерлердин айлыгы, мектептер, ооруканалар деп атабыз. Алардын баары жаңырышы керек. Бирок ошого акча керек. Бирок ошону так жаздык десек болот. Урматтуу аталарым, апаларым, кымбаттуу идим сиңдилерим. 4 октябрда бирдиктүү болуп, биримдик партиясын колдоп бергениңерди өтүнөм. Анткени биздин программабыз сиздер үчүн, биздин программабыз биздин балдардын келечеги үчүн. Жашасын биримдик партиясы. Ура! Ура! Сиздер менен биргеликте биримдик партиясы жеңип жүрөт.
биздин биримдик партиянын негизги концепциясын, программасын да колдоп беришти. Чындыгында биз программабыз колдой турган программа. Анткени бир өлкө, бир үй бүлө деген уран менен баратабыз. Ар бир мамлекетте эми өзгөчө мына Кыргызстанда айткым келет, биз бирдиктүү болсок, ынтымактуу болсок, ошондо бир кандай ынтымак бар жерде ырыскы бар, өнүгүү бар. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүнкү дагы иш-чара аябай жакшы өттү, жакшы маанайда элибиз колдоп беребиз деп айтышты. Жанакы Улукбек Кочкоровго окшогон, Айнурага окшогон жакшы кыздарыбыз сүйлөп, элдин таламын талашып, ушундай аракет кылып иштешти. Аларга рахмат айтып, жанакы жаңы жүз Жамшитбек Калилевичке мен ушу аябай сыйлайм, ушулардын таза экенине ишенип, айланды, колу кошуна, тууган урук бардыгына ушундай жакшы немелерди айтып атам. Абдан сүйүндүм бүгүн ошолорду көрүп. Дагы ишеничибиз артып, үмүт кылабыз ушулар Кыргызстанды гүлдөтүп, өнүгүшүнө чоң салымын кошот деген.